Адахан Мадумаровдун ысымын укканда легендарлуу парламентте Акаевдин бетине чындыкты айтып, өз мезгилинде эле жаш болсо да көргөчтүгүнө салып, завод, фабрикалар мамлекетке иштөөсүн талап кылган акылы курч саясатчыны элестетебиз. Ошол эле тайманбастыгы менен Бакиевдин бийлиги учурунда өгөйлөнүп, чындыгы менен Бакиевке да жакпай, өз каалоосу менен мен бир адамдын эмес, элдин кызыкчылыгы үчүн иштеймин деп кызматын тапшырып кетип калганы көпчүлүккө маалым. Ал эми Мадумаровго каттуу сын айткан Текебаев, айрыкча Атамбаевдин убагында каттуу каршылаш, күчтүү саясий оппонент болсо да, Текебаевди камап койгондо Мадумаров жоомарттыгын, айкөлдүгүн көрсөтүп, ал кишиге саясий куугунтук болгонун айтып, маалымат каражаттарына тынбай калыс пикирин билдиргенин көрүп жүрөбүз. Кылым аферасы, Кумтөр мафиясынын артынан Садыр Жапаровдун 25 мартта камалып калгандыгына, анын балдарын уруп сабап, чыркыраткандыгына жөн карап тура албастан, Адахан Мадумаров чоң маалымат жыйын өткөрүп, макул эместигин жана бийликтин мындай мыкаачылык аракеттерине туура эмес экендигин катуу айтып чыккан жападан жалгыз саясатчы болду. Кече баарыңыздар уктуңуздар, адамдын үрөйүн учурган кабар. Бул Садыр Жапаровдун бирөөлөр айтат моюну кесилиптир деп, бирөөлөр айтат колу кесилиптир деп. Мына ушул аябагандай бир жапайы окуядан кийинки түзүлгөн жагдай боюнча билдирүү жасап коюуга туура келип отурат. Кайрылуу жасап коюуга туура келип отурат. Эмне үчүн Садыр Жапаровду мамлекеттик коопсуздук комитети тарабынан кармалгандан кийин башка инсандар жаткандай эле болуп, ошол жерде жатпай, биринчи убактылуу кармалуучу жайга жеткирилип атат. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Экинчиден ушул чыркыратып, өзүн жөн койбой, балдарын кошо камагандан кийин кантип ушунча күндөн бери ошол балдарды энесине көрсөтүп коюу мүмкүн эмес? Эмне үчүн? Биздин эсибизде барго, баягы атактуу башкесерлер болгон кезде деле адвокаттары менен жолугуштуруп, башка болуп, сый урматтуу көрсөтүп аткан ошолор көп эле болду эле. А ушул эки баланы эмне үчүн энесине көрсөтүп койбойт? Эмнеден коркушат? Мына ушундай болуп аткан кезде жогорку кеңештин тымпыйы унчукпагандыгы, келечекте президент болот элек деп көкүрөк каккан азаматтардын унчукпагандыгы бул абдан коркунучтуу жагдайга алып келип отурат. Мадумаров 2 жылдан бери бийлик көптөгөн саясий куугунтукта түрмөдө жаткан саясатчыларга мунапыс жарыялап бошотушу шарт экендигин айтып келет. Ал эми соңку учурларда бул саясий куугунтукта абакта жаткан саясатчыларды бийлик бошотпойт экендиги даана көрсөтүп койгондугу маалым болууда. Адахан Мадумаров жеке өзүнө кылган каршылык, кастыкты жоомарттыгы менен кечирип коет экендигин көрдүк. Ушул өткөн жылы 2 жыл башта Москвада кыргыз биздин боордоштор менен жолугушуп атып, мыкты саясатчылардан кимди билесиз деген суроо келиптир. Бүгүнкү күндө дейт, эч ким жакпайт сизге, кимди мыкты саясатчы деп билесиз дейт. Мен айттым, бул Ишембай Кадырбеков менен Өмүрбек Текебаев. Саясатчымын деп жүргөндөр көп. Алар көп, бүгүнкү күндө аябай саясатчылар көп Кыргызстанда. Серепчилер да көп. Эмне үчүн дейт, мага кийинки суроо берип атат. Текебаев сизге ушунчалык каттуу каршы чыкса дагы, сиз Текебаевди мактап атасыз дейт. Бул билесиздерби, биздин заман кандай заман болуп калды? Жаман көрүү деген жаман көрүү эмес. Жаман көрүү көз караштардын кагылыштары, позициялардын ар кандай болушу. А инсан катарында сурап атпайсыздар сиздер. Мыкты саясатчы ким деп сурап атасыздар. Ошондуктан ким болсо дагы, маселен, сабатсыз досума караганда сабаттуу кайчылаш пикирде жүргөн киши мен үчүн эң кымбат киши ошол. Бирок ал киши биз билгендей мамлекетке, улуттун кызыкчылыгына каршылык кылгандарды кечирбейт экендигин мезгил далилдеп келүүдө. Азыркы Ата Мекен партиясынын лидери Текебаев жана эл оозунда Кумтөрдүн былыгын көтөргөн Жапаровдор улут кызыкчылыгы үчүн бир бүтүн болуп бириге алабы деген суроо жаралат. Урматтуу көрөрман, элдин, мамлекеттин жана улут кызыкчылыгы үчүн ушул инсандар бириге алабы деген суроого жооп жазыңыздар. Биз элдин үнүн ушул инсандарга жеткирели.